Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кадырман кыргыз журту, баарыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу мекендештер, бул кайрылуу азыркы учурда өлкөнү башкарып жаткан Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыдышалиевичке. Урматтуу өкүлдөр, бирөөнүн артынан жер сатты, каркыраны сатты, кайтарсын деп актөөштөрүңөрдү, же болбосо мындайча айтканда баягы фейктериңерди, же болбосо зомбилериңерди интернет аймагында, интернет талаасында талалатып, карга бок чокугандай бок чокутуп, бир адамдын артынан каралап, жамандап, өзүңөрдүн убактыңарды өткөргөндөн көрө Баткен областындагы бүгүнкү ызы чууга барып, өзүңөрдүн Алла берген, жараткан инсан, жараткан улуг инсан, Алла берген эки бутуңар менен барып, ошол жерге, ошол жарандардын ордунда силер турушуңар керек. Эл эмнеге силерди шайлады? Эл эмнеге силерди үмүттөнүп, ошондой кызматка, ошондой даражага койду? Ошону акташ керек. Анан бир инсандын артынан түшүп алып, Атамбаев дагы, Жээнбеков дагы бир инсандын артынан каралап, жамандап күнүн өткөргөн да. Ошонун катарында азыркы бийлик дагы ошондой болуп атат. УКМК дагы, президент дагы, өкмөт дагы. Мындайча айтканда, Кыргызстандагы улуттук телеканалдар, Первый канал, Биринчи канал, ЛТР, Регион, 7 канал бардыгы бир инсанды каралап, мындай айтканда, кыскасы токотор жерин айтканда, ошо менен алек болуп, бир инсанды элге, журтка жаман көрсөтүү болуп атат. Андан көрө ошол чек арага барып, ошол жерде солдаттардын, аскерлердин, бийликтин ордунда бийликтегилер коргой турган жерди жөнөкөй жарандар, ошол жердеги жашоочу инсандар коргоп атканында уялышыңар керек. Намыс деген барбы негизи? Намысыңар болсо, эртең баргыла дагы, чечкиле колуңардан келбейби, бошотуп койгула. Себеби ал жерди чече ала турган, ал жерди чечип, тынчтык жолунда, дипломатиялык жолунда чече турган инсандар, чече турган салмактуу, саясаттагы орду салмактуу болгон инсандардын эл арасында бар. Колуңардан келбесе, бошотуп койгула. Урматтуу Садыр Жапаров, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Себеби ар бир инсан өзүнүн ар бир күнкү эртең мененки таң атып, кеч киргенге чейинки күнүмдүк жашоосун ойлогончо 6 миллион калктын жашоосун ойлош керек. 6 миллион калк эмне жеп, эмне ичип, эмнени ичип, эмнени кийип атат, бардыгынан кабардар болуш керек. Жана бир инсанын артынан түшүп алып, анын үстүнө жок жерден каралар менен, фейктер менен, зомбилер менен, докансалар менен жамандашты жийиштириш керек. Урматтуу Камчыбек Кыдышалиевич, эгерде сиз өзүңүз айткандай 2019-2018 жылы айткандай, чек арада кыргыз жери бир карыштагы берилбейт деген сөзүңүз бар. Эгерде ошол сөзүңүз чын болсо, ошол сөзүңүздүн үстүнөн чыксаңыз, ошол сөздү аткара алсаңыз, эртең тезинен Баткен жерине барып, ошол жердеги жарандардын тынчтыгын, амандыгын, жашоосун туруктуу жашоого алып келүүгө кадам таштаңыз. Бул жеке менин эмес, бул жалпы журттун, жалпы кыргыз элинин, жалпы атуулдардын ой пикири. Силерди эл ошон үчүн шайлаган, силерди эл ошон үчүн колдогон, силерди эл ошол мекенди, чек араны, ар бир кыргыз атуулун коргойт деп койгон. Урматтуу мекендештер, урматтуу
кыргыз журтундагы, кыргыз жериндеги жашап жаткан улуу инсандар, барыңыздардын орозоңуздар туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир кыргыздын, ар бир Кыргызстандын, ар бир эгемендүү өлкөнүн бир карыш жери бул бизден кийинки кала турган муундарга бул мурас катары кала турган белек. Ар бирибиз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, өзүңүздөрдүн журтка, элге болгон, өзүңүздөрдүн мекенге болгон сүйүүңүздөрдү, өзүңүздөрдүн ата журтка, Кыргызстан деген эгемендүү өлкөгө болгон сезимиңиздерди айтууга жана ар бир кадамыңыздар, ар бир чечимиңиздер мекен үчүн болууга чакырамын.